тилиндеги бардык маалыматтарды akpress.org.kg сайтынан табасыз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Профсоюздар Федерациясынын төрагасы Мирбек Асанакунов менен орун басары Канат Осмоновдун ортосунда чыр чыкты. Экөө төраганын иш бөлмөсүндө бүгүн 25 февралда кайым айтышкан. Мен уятым барбы же сиз уятыңызга? Бул киши мына Канат Досбаев 10-жыл ушу жерде председатель болуп турат. 10 миллион менен 3 иш кылмыш иши козголуп кеткен. Сенин уятың барбы? Сенин уятың барбы уштерде? Сенин бетиң барбы? Асанакуновдун иш бөлмөсүнүн алдына чогулгандардын айрымдары бөлмөгө кирип барышкан. Алардын арасында Осмонов дагы бар болчу. Бишкек Нарын Торугар Тунаа жолунун Нарын шаарына кире турган тилкесинде тоо борунан таш кулап, жол жабылды. Ошондой эле Нарын райондук акимияты Нарын шаарын айланып өтүүчү жаңы жол Унаа жолун жабуу жөнүндө буйрук чыгарган. Таш кулоо коркунучуна байланыштуу 1 апрелге чейин аталган жол жабык болот. Айсулуу Тыныбекова 2014-жылдан бери күрөш боюнча Азия чемпионатында финалга чейин жетип келген. Быйыл Индияда өткөн чемпионатта финалга чыкпай, коло байгенин ээси болду. Айсулуунун Азия чемпионатындагы ийгиликтерин карасак, 2013-жылы 3-орунду ээлеп, коло байге тагынган. Кийинки жылдары катары менен күмүш алып, 2016, 17, 19-жылдары Азиянын чемпиону болгон. Жалал Абад облустук психикалык борбордо дарыланып жаткан 28 жаштагы келин ажатканага кирип, өзүнө 4 жолу бычак сайып жиберген. Бул окуяны жашыруу аракети болгонун кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун Жалал Абаддагы аймактык өкүлү Алишер Эрматов билдирди. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча бейтаптын апасы эч кимге доосу жоктугун билдирген. Балдарын сагынып, үйүнө кетүү үчүн өз өмүрүнө кол салган экен. Бул окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат деп айтылат расмий билдирүүдө. Бардык маалыматтарды уюлдук телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн Баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.